Мугалим бөмөлү дарак. Мугалимдин жасаган жумуштары анын келечек муунга кошкон чоң салымы. Чыбыктан чырпыкка, чырпыктан чынарга айланган окуучулардын туңгуюкка айланган тумандуу келечек жолуна мугалимдердин орду толугус байлык. Ал эми мыкты мугалим бир гана ошол инсандын билимдүүлүгүнүн жүзү болуу менен чектелбейт. Аны менен бирге мектептин, кесиптештердин күзгүсү, жаштардын үлгүлүү инсанына айлангандыгын даана көрсөтөт. Өзгөчө анын тарбия билим берген окуучу балдары табылгыс жемиш болот. Калк ичинде мыкты окуучу, мыкты инсандын келечеги мугалимдин колунда экендиги чындык. Мен Орозбекова Рыскүл Орозбековна 1991-жылдын 22 апрелинде Ош областына караштуу Каракулжа районундагы Карагөз айыл өкмөтүндө мугалимдин үй бүлөсүндө туулганмын. 1998-жылы Каракулжа районуна караштуу Түшүнүк орто мектебине 1-класска кабыл алынганмын. 2009-жылы мектепти ийгиликтүү бүтүрүп, 2010-жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине кыргыз тили жана адабият адистигине кабыл алынып, 2015-жылы университетти ийгиликтүү артыкчылык диплом менен аяктадым. Жигитке 70 өнөр аздык кылса, аял затына 40тан ашык өнөргө ээ болуусу илгертен айтылган кеп. Мунун далили мыкты мугалим билимдүүлүктүн ар тараптуу өзгөчөлүктөрү менен гана тим болбостон, бошой калганда ыр жазып, пародия, сатиралык түрмөктөрдөн чиймелей калып, айтор дээриндеги айрым бир өнөрлөр менен алектенип турат. Жогорку окуу жайда окуп жатканда бир канча иш-чараларга, коомдук иштерге да активдүү катышкан. Студент кезинен эле тетик болгон каарманыбыз өз максатына жетип, окууну ийгиликтүү аяктайт. Университетти 2015-жылы аяктадым. Ошол эле жылы Ош шаарындагы номер 33 Сабит Алымкулов атындагы орто мектебине кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп ишке кабыл алындым. Жыл сайын балдарды талпынтып татыктуу билим берүү менен ийгиликке жеткирүү мугалимдин көз каранды. Бүгүнкү биздин каарман окуучулардын келечегин, алардын жакшы инсан болуусуна берген татыктуу билиминин орду чоң экендигин баса белгилей алабыз. Балдарды сабакка кызыктырып алуу үчүн биз адегенде сабактарды экран аркылуу көрсөтүп, чыгармалардын кинолорун, жомоктор аркылуу тартылган мультфильмдерди көрсөтө алсак, балдарга кызыктуу жана түшүнүктүү болот. Ошону менен бирге эле азыр техниканын заманы деп атабыз. Илимдин техниканын өнүккөн чеги, ошондуктан балдарга компьютер аркылуу өтүлгөн сабактарды электронный вариантта дагы уюштуруп өткөрсөк, бул дагы балдар үчүн кызыктуу жана түшүнүктүү болот. Мугалимби, окуучубу же башка кесиптин ээси болбосун, баарысы китеп окуу менен азыктанып турбаса, анын келечегине болгон жараканын пайда болуусу ыктымал. Өз адистигибизди сүйүп, мындан да бийикке жетүү үчүн адам баласын ар тараптуу билимдүүлүктөн алган байлыгы чоң. Өзгөчө келечектен ар бир тармактуу кесиптерин тарбиялап жаткан мугалимдер башкы орунда. Мындай пикирден алыс болбогон каарман китепканаларга баш багып, түрдүү китептерди окуу жана үйдө да өз алдынча талыкпай билим менен өзүн азыктандырып турат. Биз окуткан балдарыбыз, тарбиялап жаткан балдарыбыз келечекте өздөрү ойлогондой, өздөрү кыялдангандай, өздөрү максат койгондой балдар болуп чоңоюп жетилишсе, биз берген билимдерди мындан ары дагы улап кетишсе деген ой тилектерди айтам.